кылган Аллах 5 вакытты фарз кылган. Шетте бир кыстырма бир нерсе айтмакчымын, урматтуу мусулман бир турган болгон окуя. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бамдат намазını жамаат менен окуган адам дейт. Аллази юсалли субх бил жамаа фа хува фи зимматиллах. Аллахның химаясында дейт, Аллахның коргоосунда дейт. Бамдат намазды жамаат менен окуган адам Аллахның гарантия коргоонда экен. Бамдат намазын окуган адам түнү менен таң аткыча намаз окуп, кыямул лейл, тахажжудду толук окугандай сооп алат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Sünneteyil fecru hayrun mined dünya ve ma fiha. Bağımdatın iki rekat sünneti dünyadan, cer şarıda bar nerseden жақшырақ deydi. Bir tarbiya bergen ustaz mektepteki ağay baldarga bağımdat jönündө, namaz jönündө köp masele kılıptır. Maseleni kılgandan keyin bala şunday içinde Allah Taala şunday Allah'ın himayasında olsa namaz okuyan adam bağımdatta. Bağımdatta okuyan adam dünyada bar жақшырақ algan bolsa, bağımdatta okuyan adam taң atkыча namaz okugандай сооп алса, менин атам окубайт, энем окубайт, эжем окубайт, агам окубайт. Шунча сооптан биз махрум алыста калыппыз дейт да, балага раса таасир кылган мектепте окуган 6-7 жаштагы бала келип Кудай кааласа эртенен баштап жамаатка баамдатка барам деп, баамдатка бир пайгамбарга салават. Баамдат намазда уктап турбай жаткан адамдын кулагыга келип пайгамбарга шайтан сийип коет дейт. Баамдатка турбаган адамдын кулагы шайтандын унитазы экен. Мени угап жаткан кээ бирлер 40 жылдан бери кулагына шайтан сийип жүрөт. Кээ бирлердики 30 жылдан бери, кээ бирлердики 5-6 жылдан бери. Кээ бирлер жакында кутулду шайтандын сийдигинен. Сөз эсин табат. Жанагы бала келет дагы будильникти коюп, Кудай кааласа эртең баамдатка барам. Аллахнын коргоонун өтөм. Таң аткыча намаз окугандай соопко жетем. Будильникти коюп, уктап калбайын деп туруп, чочуп, кайра туруп. Баамдатка хайя ала салах, намазга келгиле. Хайя алал фалах, дүйнөнүн кайгысынан кутулууга келгиле. As-salatu hayrun minan nawm. Намаз уйкудан жакшы деген кезде бала даратын алып, 7 жаштагы бала эшикке чыкса кап-караңгы экен, бечара мачитке бара албайт, коркот. Не кылам деп турса, тыкылдап таягы менен бир атабыздай чал келатыптыр. Мындай караса, өзү менен бирге мектепке барган Ахматтын чоң атасы экен. Ахматтын апак дадасы экен. Мен шу кишинин аркасынан ээрчип мечитке барам. Лекин бу кишиге көрүнсөм, дадам атам айтып койсо, атам мени мечиттен тосуп коет дейт дагы, чалдын аркасынан жашынып намазга кептир. Баамдатты окуптур. Сүйүнүп, дагы бу кишинин аркасынан жашынып үйгө кайтып келет. Эшикти култабай кетет. Күндөр өтөт, жума өтөт. Бир күн, бир ай өткөндөн кийин түшкү тамакты үй бүлөсү ата-энеси менен жеп отурса, атасы айтыптыр, Кудай рахматы паланчы чалы өтүптүр дептир. Ахматтын апак дадасы Ахматтын чоң атасы өтүптүр десе, баягы 7 жаштагы бала ботодой бакырын ыйлайып атасы ыйлаба. Ой, балам неме ыйлайсың? Ол кошуна махалладан болот. Сенин чоң атаң болбосо, сенин тайтаң болбосо, сенин классташың болбосо, о чалдын өлгөнүгө мынча ыйлайсың дептир. Сени менен ойнойбу? Не мынча ыйлайсың? Токтот десе. 7 жаштагы бала атасына мындай карап айтты. Ата, Ахматтын чоң атасы эмес, сен өлсөң жакшы эле дептир. Ахматтын чоң атасы эмес, сен өлгөнүңдө да жакшыраак болмок дептир. Баласын айткан сөзү атанын жүрөгү канжар сайылгандай болуп, балам не болду? Неге мындай дейсиң? Мен сени чоңойтсам, өстүрсөм, өзүңдүн атаң болсом десе айттыр. Мен Ахматтын чоң атасынын аркасында ээрчип намазга барат элем. Эми ким менен барам дептир. Атага ошол маалдан жетип, баланы кучактап кечиресиң балам. Кудай кааласа, эртенен баштап мечитке өзүм алып барам деп, анан мечитке алып барып баштаптыр. Урматтуу мусулман бир тууган, сен Ахматтын чоң атасыга муктаж эмессиң сен. Не үчүн баамдатка келбейбиз? Не үчүн куптанга жамаатка келбейбиз? Жумага келебиз. Жумасына бир жолу келген фарз. 5 вак фарзды мойнубузга жүктөгөн Аллах жуманы да фарз кылган. Жума күндүн кожоюну Аллах, башка күндүн да кожоюну Аллах.
Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eskertkин, eskertүү имандууларга пайда берет. Ахирет үчүн урматтуу мусулман бир туган, намазыбыз керек экен. Нафил намаздар керек экен. Садака сыр. Купуя болгон садака. Азыр бир неме кылсак эле мен атымды айтып кой, окуп койсун дейбиз. Жашырын болгон садака эч кимге көрсөтпөй бир жетим жесирге берсеңиз, эч кимге көрсөтпөй бир бөө бечарага берсеңиз, бул 70 баланын эшигин жабат. Үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга келе турган 70 баланы тосо турган не экен? Купуя, секретный болгон садака. Аллах менен сиздин араңыздагы садака. Андан кийин урматтуу мусулман бир туган, эч кимиңди мажбур кылбайм, бамдатка кел,